Силерге карабы? Баштадык. Баштадык. Суроо берип койгон. Бүгүнкү күндө мына ушул кыргыз-тажик чек арасындагы абал кандай? Деги эле ушул тажиктердин бийлиги менен сиздер бир сүйлөшүүгө келе алдыңыздарбы? Эмне болуп чечилген атат ушул маселелер? Мына кече Лейнек районунун Максат айылындагы окуяга байланыштуу бүгүн эртең менен урматтуу премьер-министрибиз Мухаммад Дүйшөкеевич Баткен областына иш сапары менен келди. Келип мына Максат айылындагы болгон окуя жери менен таанышып, ал жердеги эл менен сүйлөшүп, тиешелүү жетекчилерге тапшырма берип, ошондой эле кечеги окуядан каза болгон биздин чек ара кызматкерибиз Муминов Равшандын үйүнө келип, туугандарына көңүл айтып, азыр ушу Баткен областы менен Согди областынын чектешкен жеринде азыр Тажик Республикасынын премьер-министри менен жолугушуу боюнча азыр иштер жүрүп, мына азыр жолугушуу күтүлүүдө. Ал жолугушууга тиешелүү жетекчилер, чек ара кызматынын жетекчилери жана область жетекчилери, ошондой эле күч органдарынын жетекчилери жолугушуп, бүгүнкү кырдаал боюнча бир мындайча айтканда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Азыркы учурда Баткен областы боюнча кырдаал дээрлик стабилдүү, бирок эми баары бир эки тарапта мындай чыңалуу бар. Бардык аймактарда ушул тиешелүү укук органдары тарабынан акыбал көзөмөлдөнүп атат. Ошондой эле бүгүн мына урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен биз ушул жеринде барып көрүп, Тажик Республикасынын тиешелүү жетекчилери менен мына түштө дагы жолугушуп, азыркы убакка чейин бир топ сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Мындан аркы сүйлөшүү ушул урматтуу премьер-министрлер ортосунда болот. Андан сырткары биз ушул каза болгон биздин мекендешибиз, чек ара кызматчысы Равшан Муминовдун акыркы сапарга узатуу иш-чарасына катышып, урматтуу Сооронбай Шариш атынан бир туугандарына, энесине көңүл айтып, президентибиздин саламын жеткиздик. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушу эки тараптуу эң негизи чечилбей жаткан маселе бул чек араны тактоо маселеси турат. Ошондуктан биздин элибиздин өзгөчө жергиликтүү элдин, Баткен областынын тургундарынын бирден бир мына суранычы жогорку бийликтен бул көп жылдан бери чечилбей жаткан чек ара маселесини тез арада эки тараптуу комиссиянын ишин күчөтүп, тез арада тактап, чечип, ушул аймакта тынчтыкты сактап, тынчтыкты алып келүүнү суранышып атат. Биз дагы ушул область жетекчиси тиешелүү жетекчилер менен мына азыр анализдеп, Кудай буйрса, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мына президентибиз дагы ушул эң негизги максаты ушул маселелерди чечүү экендигин баарыбызга маалым. Мына ошондуктан бул эми чек ара маселесини бир тараптуу биз каалаганыбыз менен чече албайт экенбиз тилекке каршы. Бул эки тараптуу чечилиш керек экен. Мына ошондуктан бат тез ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүп маселеге чекит коюш керек. Эки тараптан дагы каза болгондор болду. Анан ошол эле учурда тажик чек арачылары мындай согуштук куралдарды пайдаланды да бул жердечи. Ушул боюнча кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Жоопкерчилик болобу ушул боюнча? Албетте, бул мезгилге чейин мына сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча чек ара кызматынын ортосунда бир топ макулдашуулар болгон. Ушундай учурларда кандайдыр бир инцидент чыкканда курал колдонбоо боюнча. Бирок эми тилекке каршы кээ бир аскерлер өзгөчө мына кечеги окуяда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда тажик аскери, тажик тараптан биринчи ок атып, мына ошол ок атуу андан кийинки мына башка аскерлер менен дагы бири менен ок атышуу алып келди. Мына ок атышуу 2 саатка жакын узады. Өзгөчө мына кечки караңгы мезгилде мына чек ара кызматынын жетекчилери менен биздин эки областтын жетекчисинин сүйлөшүү менен ушул ок атууну токтотконго, эң негизи токтотконго жетиштик. Мен ойлойм, бул мындай окуяларда, мындай инциденттерде деги эле ушу чек ара аймакта курал колдонууну, өзгөчө мына аскердик чоң курал колдонууну бул токтотуу керек. Бул жакшылыкка алып келбейт, себеби бул мунун жыйынтыгында жөнөкөй жарандар дагы мындайча айтканда жабыр калып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселеге өзгөчө биз дагы мына сүйлөшүүлөрдө ушул маселени коюп атабыз. Мен ойлойм, бул эки тараптын дагы кызыкчылыгы мына ушунда турат. Негизи эле ушул боюнча сиздер бир тажик тарапка буга чейин дагы сүйлөшүүлөр жүрүп келген. Эми чек арачылардын согуштук куралдарды пайдалангандыгы жергиликтүү тургундарга карата
негизи эле чек арачылар өзү мыйзам боюнча ушул курал колдонбош керек экен чек арада, жанагы автоматтан башкасын. А булар минометторду колдонуп атат. Керек болсо мектепке чейин ушул минометторунун октору кирип атат. Бир кандайдыр бир Бул сөзсүз түрдө эки тараптуу атайын менин оюмча тиешелүү мамлекеттик укук коргоо органдары, прокуратура органдары тарабынан, аскердик прокуратура органдары тарабынан кечээки окуяны толук кандуу изилдениш керек. Бул эки тараптуу комиссия түзүппү же болбосо кандайдыр бир эки тараптын тиешелүү прокуратура кызматкери тарабынан бул боюнча биздин областтык прокуратура тарабынан дагы атайын иш ачылып, мына иш козголду. Мына ошонун жыйынтыгында бир чечимге келет болуш керек. Күнөөлүү тарап сөзсүз түрдө ушу күнөөлүү тарапты мындайча айтканда далилдеп, мындан ары мындай окуяны болдурбоого сөзсүз түрдө иш аракеттер жүргүзүш керек. Себеби бул эң мындай дагы бир жолу кайталайын, бул ок атуудан эки тарап эч качан утпайт. Айтсаңыз ошол кечээги